50 жылдан ашуун ömрүн кыргыз авиация тармагына арнаган Мамет Жусубалиев учурда ардактуу эс алууда. Ал 70-жылдары Ош аэропортуна ишке кирип, диспетчерлик кызматты аркалап келген. Өзү менен катар Жубайдагы авиа тармагында эмгектенгенин айтып, техник учкучтун да кызматын аткарып жиберген, иш учурундагы өткөн күндөрүн эскерди. Мен ошол кезде колледжде иштеп аткан кезде кадр жок. А кезде ошол лётныйды дагы, анан кийин диспетчерменди дагы техник дагы бирге окутат эле да. Немече анда жана андыба менен дары чачат элек. Келген урия неме жакка бардык. Анан акырында Казакстанга барып, Павлодарга чейин. Анан ошондо 2 жыл нары техник, нары учкучпай иштеп жүрдүм да. Ошол эле учурда жубайлар бүгүнкү күндө заманбап технологиялар жумушчулардын ишин бир топ жеңилдеткенин жана Кыргызстан авиа тармагында арышын кеңейтүүдө мүмкүнчүлүктөрү чоң экенин кошумчалашты. Айырмачылыгы аптан чоң. Ал аптан чоң. А кезде биз тиги аппаратыбызды мынтип шкалап немеге диапазонго келтирет элек. Ал эми азыр компьютер менен самолеттун өзүн көрөсүң, кадимкидей сопсон болуп атат. Ал биз эми ал кезде ошо Мырзенин азбукасы менен иштегенбиз. Аны үйрөнүш өтө кыйын болчу. Ооба, азыр андай аппарат жок. Азыр компьютерный заман болуп калган. Айырмачылыгы ушундай чоң. Белгилей кетсек, бүгүн өлкөдө жарандык авиациянын 91 жылдыгы белгиленүүдө. Ага ылайык Кыргызстанда жападан жалгыз болочок авиа адистерин окуткан Ишембай Абдыраимов атындагы Кыргыз авиациялык институту майрамдык иш-чара уюштурду. Аталган институттун директору Улан Курмановдун билдирүүсүнө караганда, авиа тармагындагы жандануулар бүтүрүүчүлөрдүн жумуш ордун табууга пайдасын тийгизе баштаган. Айта кетсек, акыркы 2 жылда окуу жайдын бүтүрүүчүлөрүнүн 60% жумуш орун менен камсыз болгон. Бардык аэропорттордун бүгүнкү күндө модернизациядан өткөнү бул бизди абдан кубандырып жатат. Анткени биздин окуу жай үчүн бул албетте жаңы жумушчу орундар, жумуш ордулары биздин балдар үчүн бул жакшы бир стимул да болуп берет. Ошонун негизинде биз жакшы үмүттөрдү күтүп турабыз. Бүгүнкү күнү ушу бардык жарандык авиациянын ветерандары, албетте ветерандарыбыздын эмгеги зор. Бүгүнкү иштеп жаткан күжүрмөн иштермандардын, учкучтар, техниктер, синоптиктер, метеорологдор, диспетчерлер, жер авиация кызматкерлери бардыгы биригип ушул учакты асманга көтөргөнгө чоң иш жасалат. Мындан тышкары жарандык авиация мамлекеттик агенттигинин директору Данияр Бостонов аталган тармактагы аткарылып жаткан жана келечектеги пландары менен бөлүшүп, биринчи кезекте Кыргызстан евро биримдиктин кара тизмесинен чыгуунун жолун көздөп жатканын кошумчалады. Именно страна, а не авиакомпания. Страна находится в черном списке. Азыркы тапта жарандык авиация мамлекеттик агенттиги өлкөбүздү евро биримдиктин кара тизмесинен чыгаруу боюнча активдүү иш алып барып жатат. Ноябрь айында Европа биримдигинин транспорт комитетинин конференциясы өтөт жана ал жерде Кыргыз Республикасын кара тизмеден чыгаруу боюнча ишинин жыйынтыгы чыгарылат. Мындан тышкары өзүңүздөр байкагандай авиа тармагында 1,5 жылдын ичинде бир топ иштер аткарылды. Анын ичинде аэропорттор курулуп, жаңы учактар алынып жатат. Буйруса кара тизмеден чыгабыз деген ойдобуз. Эскерте кетсек, өлкө эл аралык жарандык авиация уюмунун талабына жооп бербейт деген жүйө менен 2006 жылы кара тизмеге киргизилген. Мындан улам Европа биримдигинин аба мейкиндигине кирүүгө тыюу салынган. Айтурган Жапаркулова, Эрлан Кыдырбеков, Ньюс ТВ.